Азыр шылуунчулуктун жаңы бир схемасын айтып берем. Мага бир жаран кайрылды, ал акчаңды 4 саатта көбөйтүп берем деген убадага ишенип, акчасын алдатканын айтат. Схема мындай экен. Телеграмдагы Уланбек Тагаев аттуу каналга катталат. Каналды уюштургандар жаранга 4000 сом которсо, 4 саатта 90 000 сомго көбөйтүп берем деп убадалаган. Андан кийин мына акчаң көбөйүп калды, аны чыгарыш үчүн дагы акча сал деген. Ошентип акча салып отуруп, баш аягы 35 500 сом которгон. Акчалар Мухаммад Хасан жана Данияр У аттуу адамдардын эсебине түшкөн. Акыры болду, акчам жок десе, эми кредит ал деп үгүттөй баштаган. Азыр эми бул жаран шылуундан акчамды кантип алам деп айласын таппай аткан учуру. Чынында эле Телеграмда Уланбек Исламик Инвест аттуу канал бар экен. Бул шылуун менен мен дагы сүйлөшүп көрдүм. Ал мени дагы азгырганга аракет кылды. Менден алгач бул көп деле сумма эмес деп 3500 сом сурады. Биржада криптовалюта менен соода кылып, шарият жолу менен 4 саатта акчаңды 90 000 сом кылам деп абдан ишендиргенге аракет кылды. Андан соң мына ишенбесең мен жардам берген адамдар деп бир канча адамдын камера алдында сүйлөп, ыраазычылык айткан видеолорун жиберди. Ассаламу алейкум, с вами Уланбек Тагаев. Думаю, сегодня отличный день для того, чтобы нам всем с вами хорошенько заработать. Я гарантирую вам, что помогу вам в этом. Пишите мне, я всем вам отвечу. Азыр динге жамынып, акчаны адал жол менен 4 саатта же 5 саатта 10 эсе көбөйтүп берем деген телеграм каналдар четинен ачылып жатат. Булар видеого адамдарды атайын сүйлөтүп, ошону менен башка жарандардын ишенимине кирип жатышат. Бирок бул видеодо сүйлөп бергендерге телеграм каналдын артында тургандар чын эле акчасын көбөйтүп бердиби? Ага эч кандай далил жок. Телеграм каналын жарнама кылып, адамдарды каттатуу үчүн белгилүү адамдардын сүрөт же видеолорун пайдаланып, жасалма интеллект менен аларды сүйлөтүп жатат. Мисалы, ырчы Кайрат Прембердиевдин дагы жүзүн колдонуп, мына ментип сүйлөткөн. Если бы не Уланбек Тагаев, у меня бы ничего не получилось. Раньше денег не было даже на еду. Я ходил в ободранных вещах, у меня было много долгов. Тогда мой знакомый посоветовал мне Уланбека. Уланбек Тагаевдин каналынан жабыркагандар мындан дагы көп болушу мүмкүн, бирок алар окуясын ачык айтып чыга элек. Ушундай эле схема менен Альхамдулиллах аттуу телеграм каналында өзүн Алия Бердибаева деп тааныштырган адам 5 саатта акчаңды көбөйтөм деп элди алдайт. Мындан 11 ай мурда бул каналдан алданган жаран шылуун менен жазышканын толук чыгарган. 19 000 төлөндү, каралып жатат. Дагы 19 000 салсаңыз автоматтык түрдө иске которулат. 10% болуп жеңилдетилген шарты бүтүп калыптыр да. Менин башка айлам жок. Карыз алып салдым эле. Бирөөдөн 10 мүнөткө карызга акча алып, дароо кутулсаңыз болот. Комиссия төлөнгөндөн кийин акча картаңызга дароо которулат деген бойдон жок болгон. Мындай интернет шылуундары көбүнчө чет өлкөлөрдө туруп алдагандыктан акчаны кайтарып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Бирок милицияга арыз жазылса, акча кимдин банк эсебине түшкөнүн аныктаса болот.